Эми кыямат күнү эки күйөөсү турса кимисине барат дейт. Эки күйөөсүнүн кимиси менен чогуу түбөлүп бейиште болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жашоодо мунафыктардан 300 мунафык ошол замат мусулман болду. Иш болсо ишиңиз тартылат, сөз болсо сөзүңүз тартылат, кыймыл болсо кыймылыңыз тартылат да. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'alaga жаққан көптөгөн сыфаттар бар. Пендени Аллах Таалага жақындатат, Аллах Таалага сүйкүмдүү кылат. Ошол сыфаттардын бири хуснул хулк, жакшы кулк мүнөз, жакшы адеп акылак. Аллах Таалага өтө сүйкүмдүү амал. Жана бул сыфат адамдарга дагы жагат да. Эмнеге десе, жакшы кулк мүнөздүү инсандын пайдасы адамдарга дагы тиет. Ал эми адамдардын ичинен эң эле жакшысы бул башкаларга пайдасы көбүрөөк тийген дейт. Жакшы кулк мүнөз менен көптөгөн адамдарга пайда тиет. Ошондуктан жакшы кулк мүнөздү өзүбүздүн жашообузга алып келгенге аракет кылыш керек. Бирок көпчүлүк адамдар бардыгыбыз эле өзүбүздү жакшы кулк мүнөздүү деп ойлойбуз да. Бирок башкаларды жаман кулк мүнөздүү деп ойлойбуз. Себеби башкалардын кемчилиги тезирээк көрүнөт да. Жакшыраак көрүнөт, ачыгыраак көрүнөт. Ошон үчүн бизге ушундай калыптанып калган, башкалар көп ката кылып атат, башкалар көп туура эмес иштерди кылып атат. Башкалар дейбиз, өзүбүзгө келгенде өзүбүздү жакшы көрөбүз, коргойбуз, өзүбүздү колдойбуз да. Баары жаман, мен жакшы болуп калат да. Тескерисинче, адам баласы көбүрөөк башкалардан караганда өзүн жаман көрүш керек. Өзүнүн кемчиликтерин издеш керек. Өзүнүн кулк мүнөзүн оңдош керек. Эми өзүбүздүн кулк мүнөзүбүздү кантип билебиз? Биздин кулк мүнөз жакшыбы же жаманбы? Миллиарддаган инсандар бар. Ошолордун ар биринин кулк мүнөзү ар кандай да. Эмнеге дебейсизби? Себеби адамдар жаралганда түрдүү топурактан жаралган, өңдөрү ошол таасирден башка болуп калган. Ал эми кулк мүнөздөр болсо түрлүү суулар кошулган, мүнөздөр дагы түрдүү болуп калган. Бирөөнүкү экинчиге дал келбейт, таптакыр окшошпойт. Бирөөнүн 5 баласы бар да. Бирок бешөөнүн кулк мүнөздөрү, адеп акылактары ар кыл, башка түрдүү да. Ошондуктан сиз менен биз өзүбүздүн мүнөзүбүзгө канааттанбай, балким Аллах Таалага жаккан кулк мүнөздү издешибиз керек. Аллахка бир гана кулк мүнөз жагат. Бир адамдын гана кулк мүнөзү жагат. Ал сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Сиз пайгамбар алейхиссаламга окшосоңуз, Аллах Таала сизден ыраазы болот. Болду. Өзүңүздүн кулк мүнөзүңүздү Аллах Таалагынын сүйүктүү элчисине окшотуңуз. Алымдар айтышат, кулк мүнөз деп биз кайсы инсандын жашоосунда 3 сыпат топтолсо, чогулса, ошону биз жакшы кулк мүнөздүү деп айтабыз дейт. Биринчиси кафул аза. Бир инсанда башкаларга ыза берүү, башкаларга зыян берүү сыпаты жок болсо, ошол сыпат токтоп калса кайсы инсанда, ошол кулк мүнөздүү инсан дейт. Мисал ала турган болсок, бир инсандын тили менен башкаларга зыян тийбейт. Башкаларды сөкпөйт, урушпайт, иренжитпейт, кыйкырбайт. Жана колу менен зыян тийбейт. Бирөөнү урбайт, бирөөгө кол көтөрбөйт. Ошентип кайсыл инсандын жашоосунда башкаларга ыза берүү сыпаты азайып, башкаларга зыян бербей калса, кулк мүнөз мына ушул инсанда пайда болуп баштады дейт. Экинчиден баздул ма'руф. Кайсыл инсан жашоосунда берешен болуп баштаса, бирөөлөрдүн жакшылыгын аябайт. Мейли ал руханий болсун, же болбосо моралдык болсун, материалдык болсун, бирөөдөн жакшылык аябайт да, берешен. Бирөөгө байлыгын берип аткан, бирөөнүн көңүлүн көтөрүп аткан,
бирөөнүн кайгысын угуп аткан, тең бөлүшүп аткан, кыскасы жакшылыкты аябайт. Мына ушул инсанга дагы кулк мүнөз келе жатат. Ал эми үчүнчүсү болсо талакатул вajh. Жүзү ар дайым жылмайып жүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү сүннөтү. Жылмаю аттабассуму садакатын. Бул садака деген пайгамбар алейхисалам. Үчүнчү бизге зарыл болгон сыпат бул жылмаю. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сүннөтү. Кайсы инсан дайыма жылмайып жүрөт, кабак кашын бүркүбөйт, эч кимге жүзүн бырыштырбайт, тырыштырбайт, ошол инсанга кулк мүнөз келе жатат дейт. Эгер ушул 3 сыпат топтолуп калса, толук келип калса, биз аны жакшы кулк мүнөздүү инсан деп билебиз, тааныйбыз дейт. Биринчиси кайсыл болду? Биринчиси эч кимге зыян тийбейт, эч кандай. Экинчиси болсо жакшылыгын аябайт, берешең, башкаларды ойлоп жашайт, өзүн эле ойлобой. Аябайт башкалардан эч нерсесин. Башкаларга жакшылык каалап жашайт. Үчүнчүсү болсо дайыма жылмайып жүрөт. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жылмайгандай. Хадисте келет, сүйүктүү элчиси Аллах Тааланын намазда турганда азизун ка азизил миржал дейт. Баягы казан кайнагандай, буркулдагандай үн чыгып турат экен көкүрөгүнөнчү. Үммөткө ушунчалык кан күйүт кылат, канткенде ушул үммөтүм бактылуу болот. Канткенде үммөтүм бактысыздыктан кутулат. Ар дайым кыжалат, бирок жүзүндө жылмайбы дейт. Мутавассил ахзан, даимул фикр, дайыма пикири үзүлбөйт, үммөтүнүн хидаятына пикир кылат. Жана кайгысы дайыма үзүлбөйт, бирок жүрөктө да, биздики дароо жүзгө чыгып кетет да. Пайгамбарыбыз кайгырган экен үммөткө, капа болгон экен десе, анан кайгырып баштайбыз. Басканда, турганда, жүргөндө, анан өзүбүздү окшотуп баштайбыз. Жана ушул пайгамбарыбыздын ахлагы деп түшүнөбүз да. Туура эмес. Сиз кайгырыңыз, кыжалат болуңуз, жаныңыз кыйналсын, бирок жүзүңүзгө байкалбасын да. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сүннөтү. Эми ушул улуу пайгамбар алейхисаламдын сүннөтүн аткарганга баарыбыз аракет кылышыбыз керек, жашообузду пайгамбар алейхисаламга окшотушубуз керек. Берекелүү хадисте сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Инна ахаббакум илайя", силердин араңардагы мага эң сүйүктүү адам, "Ва акрабакум минни фил ахира", кыямат күнү мага эң жакын болгон, мени менен чогуу тирилип бейишке кире турган инсан, "Мухасинукум ахлакан", кулк мүнөзү жакшы адамдар дейт. Кулк мүнөзү жакшы болгон, кулк мүнөзү сонун болгон, кулк мүнөзү келишкен инсандар кыямат күнү мага эң жакын болот, мени менен чогуу болот, жана алар менин эң сүйүктүү үммөтүм дейт. "Ва инна абгадакум илайя ва абадакум минни фил ахира мусавиукум ахлакан". Ал эми силердин араңардагы мага жек көрүлгөн жана кыямат күнү менден алыс кээ бир үммөттөрүм болот, ошолор кулк мүнөзү начар адамдар. Кулк мүнөзү начар. Өзүнүн кулк мүнөзүнө аракет кылган эмес, өзүнүн кулк мүнөзүн оңдогон эмес. Кулк мүнөз түрдүү болот, бирок ошону бир түрдүү, бир калыпка пайгамбар алейхисаламга окшотушубуз керек. Ошондо сиз менен биз пайгамбарыбызга сүйүктүү болот экенбиз, пайгамбардын эң татыктуу үммөтү болот экенбиз, жана кыямат күнү пайгамбар менен чогуу болот экенбиз. Бейиште түбөлүктүү пайгамбарыбызга кошуна болот экенбиз. Аллах бардыгыбызга ошол жакшылыкты насип кылган болсун. Аны үчүн ахлагыбызды оңдосок бардык маселе чечилет да. Мүнөзүңүздү эле оңдоп коюңуз. Аллахка сүйкүмдүү болосуз, адамдарга сүйкүмдүү болосуз. Бардыгы сизди жакшы көрөт, бардыгы сизди көргүсү келет, бардыгы сизди издей баштайт. Паланча тууган көрүнбөйт го? Паланча кошуна көрүнбөйт го? Күйөө бала көрүнбөйт го паланча? Себеби сиздин кулк мүнөзүңүз эң сонун да. Абу Дарда радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят кылат: "Ма мин шайин асқалу фи мизанил муъмини яумал қияма мин хуснил хулқ". Кыямат күнү таразада салмактуу оор эч бир жакшы амал жок, кулк мүнөздөн дагы артып кеткен дейт. Кулк мүнөздөн дагы аша чапкан эч бир жакшы амал жок. Жакшы амал бар, кыямат күнү адам кичинекей жакшы амалга муктаж болот. Кыпындай жакшы амалга муктаж болот. Кана эми менин кыпындай амалым болгондо деп, адам кыпындай амалы үчүн өзүнүн ата энесинен качат,
өзүнүн балдарынан качат, аялынан качат, досторунан качат, туугандарынан качат, бүт баардык калайыктан качат. Менин бир жакшылыгымды сурап калбаса экен. Кыпындай жакшылыгым кемип калбаса экен. Адам баласы кыямат күнү таразасынан салмактуу болушуна ушунчалык умтулат. Кыямат күнү амалдар таразага тартылат. Чоң амал болсо чоң таразага, кичинекей амал болсо кичинекей таразага. Иш болсо ишиңиз тартылат, сөз болсо сөзүңүз тартылат, кыймыл болсо кыймылыңыз тартылат да. Эң эле салмактуу бул кулк мүнөз. Кулк мүнөз эми бул бир сыфат. Сен бул кулк мүнөздү түшүнбөйсүң, ал таразага кантип тартылат. Бирок Аллах Таала айтат, биз адилеттүү таразабызды коебуз, кыпындай дагы зыян болбойт дейт. Фаман сакулат мавазинуху фаулаика хумул муфлихун. Кимдин жакшы амалдары салмактуу болуп кетсе, алар эки дүйнөнүн бактылуулугун тапкан инсандар дейт. А качан салмактуу болот экен? Сиздин таразаңызда, сиздин тараза табагыңызда салмактуу амал болсо. А эң салмактуу амал кайсы экен? Жакшы кулк мүнөз. Мен саадатил мар'i хуснул хулк. Адамдын бактылуу болушуна жетиштүү болот жакшы кулк мүнөз. Кайсыл адамда жакшы кулк мүнөз табылса, арабызда кайсыл адам болсо эң бактылуу инсан да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким өзү туура болсо дагы, чындык өзү тарапта болсо дагы, бирок элдер менен талашып, тартышууну таштаса, мейли сиздики туура деп, катаны туура деп башка менен талашпаса, ана робидун, мен өз жоопкерчилигимди алам, мен ал инсанга бейиштин бир чекесинен үйдү өз кепилдигим менен жооп берем дейт. Аллахтан сурап алып берем дейт. Кайсыл инсан талашып тартышпаса дейт. Экинчиси, мен бейиштин центринен, ортосунан, борборунан мен кепилдик алам. Кайсыл инсан сүйлөп жатат, тамашалап сүйлөп жатат, бирок ошол тамашалап сүйлөгөн сөзүндө жалганды аралаштырбаса дейт. Тамашалайт, бирок чындык менен тамашалайт. Жалганды жакындатпайт өзүнөчү. Жалгандан алыс, ошол инсанга бейиштин борборунан мен үй алып берем дейт. Эми эң бейиштин бийик даражасы калды да. Бейиштин эң чокусу. Бул жашоодо адамдар кайсы шаарга барса, кайсы жерге барса, эң бийик кабатты, эң бийик даражаны, эң сыйлуу, эң бийик жерди каалашат да. Бардыгыбыздын каалообуз ошол. Эми бейиштин эң бийик даражасына ким жетет десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мен өз кепилдигим менен бейиштин эң бийик даражасына жеткирем ошол үммөтүмдү. Лиман хасуна хулукаху. Кайсыл инсан кулк мүнөзүн оңдогонго аракет кылса дейт. Намазыңызды оңдогонго аракет кыласыз. Бир канча ай, бир канча жыл зикириңизди оңдогонго аракет кыласыз. А бирок алардан дагы кыйын болгон, күнүгө, саат сайын, секунд сайын оңдоого муктаж болгон бул биздин ахлагыбыз экен. Ахлакты дайыма контроль кылып, дайыма көзөмөлдөп, дайыма адам баласы менин кулк мүнөзүм жакшыбы же жаманбы, пайгамбар алейхисалам окшошуп атабы же окшошпой калдыбы деп өзүн көзөмөлдөп турса, адам баласына өтө кыйын келет, өтө оор болот, бирок барып туруп өзүнүн кулк мүнөзүн оңдогонго аракет кылгандыгы үчүн Аллах Тааланын жанагы убадасын алат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кепилдиги аркылуу. Аллах Таала бардыгыбызга бейиштин эң чокусунан Аллах Таала кансырайларды берген болсун. Эми биз кулк мүнөзүн мындай деп түшүнүшүбүз керек да. Бир деген цифра болсо, бул кулк мүнөз деп түшүнүшүбүз керек. Жанында бир 0 бар, 10 болду. Бул зикир жакшы болуп атат. Дагы бир 0 пайда болду, экинчи 0. 100 болду. Бул адамдын намаз оңолуп жатат. Анан дагы 3 0 пайда болду, 1000 болду. Бул адамдын зекети оңолду. Кедейлердин кирин сактабайт өзүнүн байлыгынын арасында. Кедейлердин акысын берет. Анан ажылык милдет аткарган болсо, дагы 10 000 болду, дагы бир 0 кошулду. Ошентип бирдин аркасына кошулган ар бир 0дүн кадыры бар экен, салмагы бар экен да. Ошентип миллион болот, миллиард болот, ошентип кете берет. Эгер алдында 1 болсо, ал 1 кайсыл экен? Жакшы кулк мүнөз, адеп, ахлак. А эгер кулк мүнөз начар болсо, анда 0 0 0 0 0 0 0 0 болот экен да. Адам баласы жаман кулк мүнөзүнүн кесепетинен, жаман кулк мүнөзүнүн таасиринен кыямат күнү тоодой жакшылыктардан кол үзөт экен да.
бирөөнүн көңүл отуп койгон, бирөө менен талашкан, бирөөнү жаманлаган. Хадисте келди эки аялдын амалы. Бирөөсү парз өкүмдү аткарат, кошумча ибадаттарга деле анча деле убактысы жок, бирок эл менен кошуналар менен мамилеси жакшы дегенде мен күбөлүк берем, ал 5тик аял деди. А экинчи бир аял бар, анын кулк мүнөзү өтө начар да, бирок түнү менен ибадат кылат, тажуд намазын окуйт, күндүз кечке, күнүгө ораза кармайт, күнүн ысыктыгына карабайт. Ал адам тозоктук дейт. Ал аял тозоктук, эмне үчүн дегенде, себеби анын кулк мүнөзү начар дейт. Кулк мүнөз, жаман кулк мүнөз сиз менен биздин эптеп-септеп кылган жакшылыктарыбыздын бардыгын жок кылып турат экен да. Ошондуктан биз өзүбүздүн эптеп кылган жакшылыгыбызды сакташ үчүн жана бийик даражага жетиш үчүн өзүбүздүн кулк мүнөздү күнүгө ар дайым көзөмөлдөп турушубуз керек экен. Ошого ниет кылабызбы иншалла. Пайгамбар алейхисаламдын кулк мүнөзү кандай болгон? Айша апабыздан сурады. Кандай болгон деп сураса, келген адамдарга айтып атат, силер Куран окуган эмессиңерби дейт да. Таң калыпчы. Окуганбыз дейт. Куран окуганбыз, жаттаганбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосун айтайын силерге. Кана хулукухул Куран, басып жүргөн Куран болгон. Бүт Курандагы жакшы сыпаттар, бүт бейиштеги жакшы сыпаттар тирүү пайгамбарыбыздын жашоосунда болгон дейт. Ошон үчүн пайгамбар алейхисаламды көргөн адамдар чыдай албай исламды кабыл кылган да. Пайгамбарыбыздын байкесин өлтүрүп койду. Өтө көп зулумдук кылды Хамза радиаллаху анхуну, Вахш бин Харб. Бирок пайгамбар сага даават кылып атат, чакырып атат. Ал адамды Алланын рахматына чакырып атат, бейишке чакырып атат, үмүт кылып атат, ушул адам келип калар депчи. Элестетиңиз, сиздин байкеңизди бир өлтүрүп кетсе, сиз ага жакшылык кыла аласызбы? Кыла албайсыз. Бирок пайгамбар алейхисалам бизге көргөзүп кетти. Напсиге, каалооңузга жакпайт, каршы. Ошого карабай кечиримдүү болуш керек экен. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн жашообузга алып келишибиз керек экен. Бир мунафыктардын башчысы. Мунафыктардын башчысы Абдулла бин Убай бин Салул деген эң бактысыз адам болгон. Ал өзүн мусулман катарында көргөзгөн, мусулмандардын арасында жамаатында жүргөн, бирок ичи былгып калган да. Ичи чирип кеткен. Ичинде ит өлүп калган. Ушунчалык мусулмандарды жек көрөт, ушунчалык пайгамбарыбызды, ушунчалык динге каршы сыртынан билгизбейт. А бирок качан болсо ушул жакшылыкты тосун айласын кылат да. Ошол инсан дүйнөдөн өтүп кетти. Ушунчалык кыйынчылык берди. Эми анын кыйынчылыгын айтып бүтө албайбыз да. Өтө кыйынчылык, иштен чыккан душман жаман да. Ар бир Аллахтын элчилеринин, пайгамбарларынын душмандары болгон. Ва казалика жаална ликулли набийин адуан минал мужримин. Ар бир биз жөнөткөн пайгамбарларга душмандарды, мужримдерди биз бергенбиз дейт да. Эми ошол пайгамбарлардын кээ бирөөсү тагый болсо, сырттан ачык душман болсо, кээ бирөөсү багый болгон, иштен былгыган да. Ушунус эң жаман да. Сырттан билесиң да ким жаман кылып аткан, ким сага душмандык кылып атканын тааныйсың да, бирок иштен чыкса жаман да. Пайгамбар алейхисаламдын иштен чыккан эң чоң душманы Абдулла бин Убай бин Салул. Сыртынан сакалы бар, сыртынан мусулманга окшойт, бирок ичи капыр да. Ошол инсан дүйнөдөн өтүп кетти, пайгамбар алейхисалам жаназасына барды. Элестетиңиз, душман, номер 1 душман, бирок пайгамбар жаназасына барды да. Мунафык да, мусулманмын дейт, бирок мунафык жаназасына барганда айтты, буга барбай эле койбойлу, бул мунафык да деген да. Пайгамбар алейхисалам жок, барайынчы деп барды. Ана намаз окуду. Кийин Аллах таала аят түшүрдү: "Вала тaqum ala qabrihi wala tusalli ala ahad minhum mata abadan." Эгерде эки жүздүүлөрдүн арасынан бирөө өтүп кете турган болсо, эч качан анын жаназасына турба, бүгүндөн баштап эч качан анын кабырына бас барба деди да. Ушул аят түшкөнгө чейин пайгамбар алейхисалам барды. Мунафыктын душманынын жаназасына барды да. Ошондо ошол пайгамбардын ахлагын көрүп, мунафыктардан 300 мунафык ошол замат мусулман болду. Бул хадис Бухари китебинде келет да. Элестетиңиз, мунафыктар ачык душмандар. Алар исламды кабыл кылды да. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнөн, адеп ахлагынан, кечиримдүүлүгүнөн, мээримдүү боорукерлигиненчи. Ошон үчүн бирөөгө дагы жамандык каалабайлы, бардыгына жакшылык каалайлы. Баары жакшы, мен жаман. Баары будай, мен саман, мен тикенек, мен мусор, мен нажас. Өзүбүздү жек көрөйлү, бирок башкаларды жакшы көрөйлү. Ушунун аты хөснүл хулк деп коет. Чырайлуу кулк мүнөз да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кулк мүнөзүн адамдар чыдай албайт эле да. Нажид деген тараптан бир Ямама деген элдин башчысы
Usala. Sumama bin Usala деген сахаба мұсылман болған да. Ал тұтқынға түсіп қалды, мұсылмандардың тұтқынына. Пайғамбар алейхиссалам мешітке келсе түркіге байлап қойып тұр да. Түркіге байлап қойып тұр сахабалар. Анан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам таныды. Баяғы елдің басшысы. Барды дағы, Сумама, сенде бір жақсылық бар деді. Айтады, эми Мұхаммед, сен маға жақсылық қылған болсаң, сен ең жақсы адамсың. Мен аны сыйлаймын, қадырлаймын өмір бойы, қашанға чейін жашасам. Бирок сен мені өлтірсең, анда қадірлі адамды өлтіресің қандай болса да. Мен елдің басшысымын дейді. Ақша сұрасаң толтыра беремін дейді да. Қанша қаласаң беремін дейді. Ертесін келді. Пайғамбарымыздың мақсаты ақша меселе. Пайғамбардың мақсаты үмметтің хидаяты болчу. Байлық, бийлик емес эле. Тоолорду алтын кылып сизге жетелетип коеюн дегенде жок деди. Жөнөкөй пайгамбар болом мен деди. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эртеси күнү келди, ошол жооп, үчүнчү күнү келди, ошол жооп. Бир тыйын да калган жок, бир рахматын да сураган жок. Усаманы бошотуп койгула деп койду. Исламды кабыл кылбаса деле бошотуп койгула деди да. Ар жака барды, чыдай албай сүйүнгөндөн курма дарактын жанына барып жакын эле жуунуп гусул алып келип, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака Мухаммадур расулуллах. Мен күөлүп беремин, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Сиз Аллахтын сүйүктүү пайгамбарысыз, элчисиз деди да. Исламды кабыл алды да. Көрдүңүзбү? Эмне үчүн кабыл алды? Кулк мүнөзүнүн себебинен, пайгамбарыбыздын жумшак, жылуу, жакшы мамилесинин себебинен да. Ошондуктан мүнөзүбүздү оңдойлу. Аракет кылайлы. Кимде ким көп ибадат кылбаса дагы кулк мүнөзү жакшы болсо бейишке кирет. Бирок кайсыл инсандын ибадаты көп болуп туруп, ахлагы начар болсо ал тозокко кирет, Алла сактасын. Хадисте келген, бир канча хадистерде келген. Кулк мүнөздү оңдосок биз адам затынын эң артыгы болобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силердин акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан." Араңардагы эң толук иман, эң толуктуу имандуу инсан кулк мүнөзү жакшыңар дейт. Ва хиярукум линисаихим. Араңардагы эң жакшы адам өзүнүн жубайларына, аялдарына жакшы мамиле кылган дейт. Неге? Себеби аял биздин жакшылыгыбызга көбүрөөк муктаж. Башкаларга караганда көбүрөөк акылуу. Маршруткага түшүп калсак, же ресторанга барып калсак, кафеге барып калсак, же бирөө кызмат кылса кандай ыраазычылык билдиребиз да. Алла разы болсун, тамагыңыз таттуу болуптур, жазакумуллах коюп баталардан беребиз го. А бирок аялыбызгачы кандай мамиле кылабыз? Аялыбызга бир жолу Алла разы болсун дедикпи? Рахмат дедикпи? Жазакаллах хайран дедикпи? Гүл алып бердикпи? Ошол кылган кызматын кадырладыкпы? Жок. Ошон үчүн биздин иманыбыз эң алсыз жана эң жаман адам болуп жүрөбүз да. Тоо кылбасак, жашообузду өзгөртпөсөк, ушинтип эле жашай берсек, биз Алланын алдында да сүйкүмсүз болуп калабыз, бул дүйнөдө акыретте зыянга учуп калабыз. Жана Умму Хабиба энебиз айтат. Умму Хабиба радиаллаху анха бир жолу сурады да: "О Аллахтын элчиси, бир суроом бар, ошол суроомо жооп берип коюңузчу" дейт. Кээде тагдыр болуп калат. Маңдайга жазылган, пешенеге жазылган бир аял турмушка чыгат, күйөөсү менен жашап жатып ажал келип калат дейт. Күйөөсүнүн ажалы келип калды, башка турмушка чыкты. Эми кыямат күнү эки күйөөсү турса кимисине барат дейт. Эки күйөөсүнүн кимиси менен чогуу түбөлүктү бейиште болот дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жашоодо кимиси ошол жубайына жакшы мамиле кылган болсо, көбүрөөк жакшы мамиле кылган болсо, бейиште түбөлүктү ошол менен чогуу калат. Карагылачы дейт. Жакшы кулк мүнөз захабат дунья вал ахира. Дүйнө жана акыреттин жакшылыгын алып кетти, алдыга озуп кетти дейт да. Каалайсызбы сиз дүйнөдө дагы акыретте да бактылуу болушту? Кулк мүнөзүбүздү оңдойлу, кулк мүнөзүбүздү тартипке келтирели, кулк мүнөзүбүздү пайгамбар алейхисаламга окшотойлу да. Аллах баарыбызды пайгамбарыбызга окшотуп, кулк мүнөзүбүздү эң жакшы кылып, бейиштин төрүнөн орун берген болсун.